Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ал түнү Касым чырм этип кирпик какпады. Өткөн кеткенди ойлоп, санасы санга, ою онго бөлүндү. Көбүнчө Сыдыкты эстеп, анын айткандарын акылынан өткөрүп, акыркы мезгилин көз алдына келтире берди. Өзгөрдү, деди ал өзүнчө чабалыктап уктай албай жатып. Өзгөрдү. Бир карасаң, баягы токтоо, ар нерсеге акыл салып караган Кабылан Сыдык, бир карасаң алдан эден шашкалактап, алдан эсин жоготуп алып карбаластаган Сыдык. Мындай бурда эле бар беле, бирок башкача болчу. Азыр таптакыр башкача. Анан эле турмушка тоюп бүткөн, атагдырга таарынычы бар, таалайына кайдыгер караган, жакын жору жолдошторуна мурдагыдай ылым санай күйүп жанбаган, бир нерсе болсо чебелектеп күйүп жанып камкордугун көргөзбөгөн, жазуучулар арасында баягыдай маселе көтөрүп, иштин көзүн түшүндүрүп, ишмердиги менен кадыр баркка бөлөнгөнгө умтулбаган Сыдык болуп калды. Өзүнөн кийинки жаштардан Жусупка жакындашып калат. Бирок ал экөөнүн баскан тургандары да өзгөрдү. Кыязы көп сүйлөбөгөндөр менен жүрөтөңдөнөт. Жусуптун анда-санда бир сүйлөп, тамаша сөзгө түшүнгөнүн, жолдошун жолго таштабаган мүнөзүн жактырат окшойт. Турмуш, саясат, чыгармачылыкка салкын көз караш таап алды. Балким мага ушундай сезилип жаткандыр. Деги эмнеси болсо да, бу турмушка таарынычы бар. Поливанов келгенден кийин аны менен тил табышып кетти. Анын айтуусуна караганда ушундай, ичимдикке жакындашып, ага жан тартып алган. Ага айткан тура, турмуш кайгысын арак менен аял гана унуткарат. Женя, мен сага түшүнөм, сен да мага түшүн. Жанагы Костянын лекциясын уккум келбейт. Адам деген анын түзүп жаткан сөздүгү эмес да, татаал нерсе, сөздүгүн түзө берсин, дептир. Ушундайына караганда капалыгы катуу. Константин Кузьмич Юдахин жакшы бол, ичпесеңчи дегендир да. Поливановду да ошентип айтып жүрүп, жаман көрүнүп кала жаздабады беле. Байкуш Константин. Орус болуп туруп, улутчул болуп калганыма таң калам. Az жерде мени кыргыздар атып сала жаздашты деп койчу эле. Боорукер, баарыбызга боор ооруп жүрүп сөздөрүн издеп бүтпөс да болду. Ушуларды ойлоп отурду. Кимге сүйлөдү, эмнеге сүйлөдү, аны териштирген жок. Мунун баары жанагы Сыдыктан чыкты. Мен кечирим кат жазбаймын. Менден кечирим сурашсын. Азыр болбосо бир убакта сурашат, деп айткан эле ал. Азыр да ошентти. Каталык кетириптирмин. Аны билбегенимден кетирдим. Эми түшүндүм. Жаңылыштыгымды оңдоого убакыт бергиле, деп айтып, жазып кой. Андан эч нерсең кемибейт. Көшөргөн менен көгүңдө булбул сайрабайт десе да тултуңдап болбой койгон. Бир нерсеге көшөрсө ушинтмеи бар. Оңой менен таарынбайт. Анан таарынса, жер менен жер болуп дулдуюп отуруп алат. Кепке сөзгө, ийкемге да келбейт. Мүнөзү ошондой. Касым баягыда эски түшүнүктөн арылышыбыз керек, деп сын айта коем дегенде да далысын салып далайга жүрбөдүбү. Бул эмнең десең, жетим киши кекчил болот, деп күлүп коет. Андай мындай деп чечилип сүйлөп, ачылып сырын билдирбейт. Сыдык ушундай. Бирок ал мамилеге бек, достукка ак ниет, үзүлүп түшүп үстүңө үй, алдыңа күлүк ат болуп, жөлөп таяп турат. Касымга андай мамиленин далайын жасаган. Аны кантип унутсун? Ал болбосо турду бүбүгө үйлөнөт беле, жок беле, азыр болжош да кыйын. Ташкенден Пишпекке келгенде эч жака бурулбай, түп-түз ушул Сыдыктын үйүнө келгенде, «Ой, Касым, ушунчадан ушул кайнежеңдин үйүнө келгениңе ыраазы болуп жатам», деп сүйүнгөнүн айтпа. Токтоканда Сыдыктан бетер кубанып тосуп алган. Үйүнүн жарыгы, өзү айткандай Сыдыктын жалгыз байлыгы ошол Токтокан эле. Кечирим катын жазбайм, деп жер сабаган Сыдык ВКПБ Кыргыз обкомунун 1932 жылдын 7 мартындагы Кыргыз адабияты жөнүндө деген атайын токтомунун токмогуна контрреволюциячыл, улутчул, байманапчыл идеологияга чалдыккан чыгармаларынын биринин «Эриксиз күндөрдө» повестинин автору катары түшкөн кезде күйүп кеткен. Мунун баарын жанагы кылган Нааматтын сатып алдысы,
жаңы салт санаа үчүн бетке чиркөө болгон чыгарма деп жазган ошол. Байлар адабияты чарк куруп турганда андан таалим алган деп тергөөчүлүк кылган да ошол деп ачууланган. Кийин ачуусун баскан. Сын кандай болоорун, ал сындарды кимдер жазып жатышканын, кандай максат менен кантип жазып, кантип жарыялап, кандай маселе козгоп турушканын билген. Эски адабият элдин энчиси эмес, жаңы адабият пролетариат жарчысы деген ураандын маани маңызын түшүнгөн. Кылымдын кызындай болуп, эмели жасанып түзөлүп, көзгө көрүнө баштаган кыргыз адабияты эски жаңы болуп экиге бөлүнүп, кылч айналып, кылыч байланып калганда сезген. Адабият революционерлеринин башында Алы Токомбаев, Тойчунов, Рахматуллин, андан кийин Дөгдүров, Нааматов, Обукеев өңдүүлөр Сыдыктын өзүнүн сөзү менен айтканда Коңурбайдай кол курап, коктудан кол салгандар бар экенине көзү жеткен. Чынында алар саясат деп, учурдагы партия иши деп, адабиятты тазалап жаткан патриоттор эле. Заман түтөп жатса, өрт чыга албай жаткан тура деп жата калып чокту үйлөп жалын чыгарышкандар болчу. Бул ошол кездин саясаты болгон. Тигилердин күнөөсү күйгөн отко отурса ойлонбой, мезгил талабы, бийлик саясаты, пролетариат идеологиясы дешип, уламдан улам май чача бергени. Анын акыры кандай болоорун, жоготуунун куну адам өмүрүнүн да кымбатка тураарын анда эч ким билбеси да керек. Байманапчыл жазуучуларды адабият менен маданияттан жок кылабыз, жаңы адабият баштайбыз дешкен. Башташсын, деди Касым ордунан улам козголуп. Ошентип Сыдыкты сатып алды жаш жазуучу болуп турганда сындаган эле. Бул 1929 жылкы иш эмес беле? Касым бул макала жаңы маданият жолунда жарык көргөндө ошол журналда редактор эле. Өзү негиздеп, элдин журттан акча жыйнап жүрүп чыгарган журналы болчу. Макаланы кантип баспай кое алат? Эртеси эле чуу чыкмак. Тыныстанов Карачев досунун китеби жөнүндөгү сын макаланы баспай койду. Байманап адабиятын жаап жашырып, эскини коргоп жатат деп чыгышмак. Дуу болмок. Отту өчүрөм деп өрт чыгармак. Өзүнө кошо асылышмак. Башка гезиттерге бермек, Кызыл Кыргызстанга чыгарышмак. Ооба, ошентишмек. Анда эле дагы бир чоң казат башталып кетмек. Касым муну сезген. Эртеңки күнү өйдө төмөн сөз болбосун деп ойлоп басууга барган. Бирок анын аягы обкомдун атайын токтомуна илинерин да ал анда ойлогон эмес. Кайдан ойлонсун? 1932 жылы адабият боюнча атайын токтом кабыл алынаарын билгенде ал башканы кой, өз чыгармаларын партиянын кабыл алынаар документтерине тууралап жазбайт беле. Ошентмек, куду ошондой кылмак. Анда ментип азыркыдай арман муңун көтөрө албай зыркырап сыздап отурмак эмес. Карачев үчүн 1934 жыл оор болду өңдөнөт. Ооба, оор дегенде да кандай дейсиң? Жазуучулар союзун негиздемек ишине Алы аябай аракет кылды. Кыр Аптын дагы бир жетекчиси Тойчунов да далайдан бери чуркап жүрүп, акыры төрагалыкты Токомбаевке бермек болду окшоду. Бул иш-чара бул жолу өткөн жылдын 1933 жылдын башынан башталып, жаз менен кошо Москвадан жазуучулардын атайын бригадасы келип, ар кандай практикалык уюштуруу иштерин жүргүзүшү аркылуу башталып, кыргыз жазуучуларынын биринчи съездин өткөрүү менен аяктады. Мындай иштин маани жайын Кызыл Кыргызстан 6 апрелдеги санына кабарлады. Пролетариат адабияты кандай болуу керек дегендин ордуна эми алар совет адабияты деген маселени коюшту. Эмгекчи элдин турмушун чагылдырууну, элдин тилин көркөм адабияттын тили кылып алуу керектигин айтышты. Байманап адабияты дегенди жолотпоо керектигин белгилешти. Ушул таасирлердин аркасы мененби, же Токомбаевдин өзүнүн жеке демилгесинен болуп кеттиби, же болбосо күн мурун болжолдогон иш болгон беле, айтор 1933 жылдын жайында күн эрип жерге түшүп турган күнү 29 июлда Кыргыз кеңеш жазуучулары менен адабият окурмандарынын чогулушун чакырды. Москвадан келген насаатчылар кошо болду. Адабият жат идеялардан таза болсун деген докладты Алы Токомбаев жасабады беле. Ошондо буга чейинки факты маалыматтарга, адабияттагы улутчул буржуазиячыл идеяга, Байманап идеологиясын көтөрүп жатышкандарга катуу сокку урган. Албетте,
жазасын алып жаагын басты деген Касымга айтылбаса, доклад сүрдүү болбой, Кыр Аптын кылган иши кылчалыкта көрүнбөй калмак. Анан ал Сыдык Карачевди каптап өткөн. Билинбеген улутчул калемгер катары бааланып, чыгармалары азыркы сындан өтө электигин белгилеп, 18-жылдан баштап милдетим муянасы деп Карачуулу Сыдык чыкты, деди. Сыдык да өз убактысында байчыл, улутчул жазуучу эле, бирок Борбордук партия комитетинин токтому чыккандан кийин өз убагында өзүн бир аз кайра куруп келет. Мен баштапкы Сыдык эмесмин, жаңы Сыдыкмын. Өзүмдүн кайра жасалып, жаңырганымды иш жүзүндө далилдеш үчүн 2 агым деген пьеса жазып жатамын, деп Оштон жазган катында көрсөткөн. Бирок Сыдык Оштон Фрунзеге келгенде эски жолдошторунун арасында мен эски эле Сыдыкмын, мен жаңы Сыдык боло элекмин, аалы кысып, жаз деген үчүн жаздым деген сөздөрдү айтып жүргөн көрүнөт. Сыдык жолдошторунун көзүн көрүп, көңүлүн кыйбай, эски Сыдык болгусу келсе да, биз алардан куткарып кайра бери жетелеп, жардам берип жаңыртып, тарбиялап алуубуз керек деп абийирин таза кетирди. Аны оозу бош, эрки жок, баш оома катары көргөзүп салды. Ушул докладдан кийин эле аны достору балка башка тийгенде жазгам дечи, бу кайсы Сыдык, эскисиби же жаңысыбы деп тамашалап алышты. Тамаша менен дечи, бирок анда Сыдыкты эмес, аалынын тигинтип айтканына атайы тийишип жатышкан. Ошол окуядан туура жыл өткөн соң 1934-жылдын 18-апрелинде бүгүн эртең жазуучулардын 1-съезди башталат деп ууду болуп турган кезде Аалы Токонбаевдин адабият кыймылынын ар кайсы учурларынан деген макаласы Кызыл Кыргызстанга жаркырап чыкты. А кездеги абал ошондой эле. Адабият ишин түшүнгөн да, түшүнбөгөн да Аалынын макаласы чыкты дегиче гезитти тытып кетишчү. Анын макалалары партиялык документтен да, обкомдун чечиминен да жогору турчу. Анткени ал учурдун баш жетпеген саясий партиялык кырдаалы да дал ушул Токонбаевдин макалалары менен туура түшүндүрүлүп, туңгуюк абалга таасын баа берилип, алдыдагы максат милдетке багыт көрсөтүлүп жаткандай туюлчу. Чынында маселеге андай катуу аралашкан, тар жол тайгак кечүүдөн тайсалдабай жол тапкан жазуучу жок да болчу. Болсо да анын деңгээлинде, анын активдүүлүгүндө эмес эле. Ушундан улам ал эл арасында абдан таанымал болуп кеткен. Көркөм чыгармаларынан да ушул мүнөздөгү макалалары элдин ичин уу-дууга бөлөп, элдин ичине идеология жүргүзүп, элдин сезимин ойготуп, багыт берип турган. Касым эмес, деди. Баягы Колпаковский, Байсерке Калпаков. Тоңдон чыккан Кызыл Молдо. Анын жоргу жолдо калсын. Калпаковский дегени да, Кызыл Молдо дегени да өзүнчө окуя. Окуя болбой куруп калсын. Анын кылбаганы барбы? Ал дагы Байманап адабиятынын өкүлү эле. Алматыдан окуган. Чыгармалар ушул Сыдыкка удаалаш эле чыккан. Көмөк, Тилчи гезиттерине 1919-жылдан бери жазып келген экен. Адабиятты мыкты билчү. Тил маселесине келгенде асына адам салчу эмес. Табиятынан тилге, сөзгө маани койгон жан экен. 1925-жылы Кыргыз облусунун мугалимдеринин туңгуч съездин чакырып, андан кийин эле окутуу маселеси жөнүндө сабак лекция өткөрүшкөндө Байсерке кып-кызыл болуп калганын байкаган Касым: "Сага эмне болду? Мугалим да ушундай болобу?" деп анын бозо ичип алып мында отурганын уят кылайын десе, анысы дароо: "Биз бир аз эскиче каттанып, жаңыча жазып калган адамбыз. Тоңдон чыккан топусуз Кызыл Молдо биз болобуз. Ошон үчүн кызарып отурабыз. Болбосо уктап калмакпыз", деп жооп берет. Көрсө, анда отурган бир-экөө уктап калган экен. Ошондон улам Касым аны Кызыл Молдо деп койчу. Андан кийин дагы бир жолу Эркин тоодо иштеп турган кезинде барбекен Айтор Борбор шаардын чети мал базарга, Аламүдүн суусунун сайына жетип-жетпей токточу. Ошол жердеги бир көчөдө жашап турганда, шаардын көчөлөрүн тактап жүргөн милиционерлер андан сурабайбы: "Бу көчөнүн аты кандай?" "Бу көчөнүн аты жок", дейт ал. "Кантип? Көчөнүн да аты жок болчу беле. Сен өзүң качып жүргөн эмессиң го? Ушул жерде жашайсыңбы?" "Ушул жерде жашайм." "Анан көчөнүн атын билбейсиңби?" "Көчөнүн аты жок." "Жок болчу беле. Жок деп жатпаймынбы? Андан көрө ат коюп берип кеткиле", дейт Калпаков. Анан тигилер бул шектүү адамго дешкенинен улам: Таптым, унутуп калган турбайымбы", дейт. "Бул көчөнүн аты Калпаковский.
Ошол бойдон ал көчөгө тактайт илинип, көчөнүн аты Калпаковский болуп калат. Жусуп Турусбеков экөө бир жерден болушканы үчүнбү Айтор тууган болуп алышчу. Кээде Жума Жамгырчиевди да кошуп, эл топ түзүп атышыптыр. Биз деле биргели, деп большевиктин кымызына кетишчү. Анысы пиво. Муну да ошол чыгарып жүрбөйбү? Жусуп бир күнү кызуу турган болбойбу? Жана аалынын макалаларын айтпадык беле? Ошол жылдары го айылдан келип гезит алса эле Кызыл Кыргызстанна пленумдунбу Айтор бир жыйындын материалы толо басылган болот. Жусукең жолугатта: айылдан эмне алып келдиңиз? Дейт. Анда абакеси: айылдан ала келгенимди аалыга бердим, дейт. Эмнеге бересиз? Мага калтырган жоксузбу? Десе: кайдан калтырайын? Ушуну алып Турусбектин баласына дурустап көз сала жүр десем, анан анча мынча күнөөсү бар, деди. Анан ага бүт бердим. Калганына гезит сатып алдым. Аалынын макаласы чыгыптыр, дейт. Жусуп асылып калат. Анысы ого бетер ойдолойт. Аалынын макаласы окумуш экен, союптур, дейт. Тоңго алып барсам бир козу болот, деп коет. Бир козуну мен деле берем, деп Жусуп бирөөдөн акча алып, бир бөтөлкө аракты колуна карматып, тигинин гезитин сатып алат. Эртеси эсине келгенде караса, гезит актай чыкканын көрөт. Аалынын макаласын Жусукең аракка сатып алыптыр деген сөз ушундан калган. Эми бул адабият кыймылынын ар кайсы учурунан деген макаласында да мурдагы ыкма, мурдагыдай балкалама бар болчу. Бар турмак ого бетер тереңдетилген эле. Акын жазуучулардын тизмеси көбөйгөн, кээсинин аты аталбаганы менен аалынын айлантып сокмо өнөрүнүн азуусуна кабылып кете берди. Москвадан келген жазуучулардын кашында Кыргызстандын бийлигинин маңдайында турганда ак боз атын туйлатып, ач кылычын булгалатып бир көрүнүп коеюн дедиби, Айтор анысын ким билсин, партиянын тазалоо мезгилиндеги чыгармачыл чөйрөнүн саясий абалын баяндап, анын саясий идеологиялык портретин түздү. Сыдыкка буга чейинкиси бир тең да, ушунусу бир тең болду. Кыргыз жазуучуларынын туңгуч съезди ана мына болот деп турганда анча-мынча акталып, айтылып деп жүргөн айыптан адилеттик иш болуп арылаар бекенмин. Кемчилигим болсо да эмгегим бааланар бекен. Алгачкылар 6 болсо, алардын бири мен элем, союзга мүчө боломбу деп турганда тилеги ташка такалды. Көрсө аалынын бул макаласы анын буга чейинки ойлорун съезд алдында дагы бир жолу бекемдептир. Ал тургай айрым маселелерди терисин сыйрып, тереңдетип жазыптыр. Бул басма адабияттын башталышы жана басма адабияттын аксакалы болуп, 1918 жылдарындагы Жолдош Карачуулу Сыдыктын чыгармалары болот. Мындан 3 жыл кийин адабият майданда Жолдош Тыныстан уулу өзүнүн төбөсүн көрсөтө баштады, деп булардын адабиятка келишин тарыхый оңуттан так аныктап, тиги бу деген менен чындыктын өзүнөн чыгат да, анан ал эми бул эки жазуучунун чыгармаларынын саясий беттерин караганда, биринчисиники улутчул, кай убактарда пан-түркчүл негизде курулган. Экинчисиники болсо феодалчыл жана көз көрүнө төңкөрүшкө каршы жазылгандыгын көрөбүз, деген аныктама менен кошоктоп сокту. Сыдык Кыргызстан кеңеш жазуучуларынын биринчи съездинде өзү эңсегендей сөз да, калемгерлик кадыр барк да күтпөсүн алдын ала билип калды. Эми эмне болот? Чоң казаттын башталарына аз калган билим. Калабасы каш кабактын ортосунда турабы? Ал тынчсыздана баштады. Ооба, эмне жок, эмне бар деп ойлонуп, пейилдин оңолуш оңуту келип калгысы бардыр деген кыял менен съездге чейинки өйдөтөмөн иштеринин жыйынтыгын өзү чыгара баштаган. Ушул 1934 жылдын 21 апрелинде дал съездин болоор алдында Советская Киргизия гезитине интервью берип, анда баягы 1932 жылдагы адабият жөнүндөгү токтомго чейин чыгармачылыгында чын эле идеялык ката кетиргенин, улутчулдукка жол бергенин, андай каталыктарды андан бери оңдоп, өзүн жаңы заман көз карашына ылайыктаганын, чыгармачылыгын пролетариат адабиятынын талабына шайкеш курганын ачык айткан. Бул кыргыз жазуучуларынын биринчи съезди болоор алдындагы Сыдыктын кадамы эле. Балким аргасыз жасалган, кимдир бирөөнүн тилин алып делин угуп жазылган иштир. Бирок Сыдыктын бул кадамы Токомбаевдин Токмок докладында эске деле алынган жок.
союзга мүчө болуп, туңгуч калемгер, Кыргыздын алгачкы журналисти катары кадыр барк тапмак түгүл, Касымды карайлаткан каргашалуу тагдырга кабылды. Байманап адабиятынын номер 1 калемгери катары бааланды. Ооба, ал мезгилде Сыдыктын эле эмес Касымдын да, андан башкалардын да акыбалы оор эле. Аалы Тукумбаевдин жанагы макаласынан башка да адабият жат идеядан тазалансын. Кызыл Кыргызстан 1933 жылдын 8 августу. Жаңы жол башчылыкка жаңы темп. Кызыл Кыргызстан 1934 жылдын 24 декабры жана башка макалалары, докладтар, гезит журнал беттерин бербей турган. Анан калса ошол 1934 жылдын 18-19 апрелинде съезд болор алдында Аалы Токомбаевдин Кыргызстандын мазмуну социалисттик, формасы улуттук болгон адабияты өсүп жана чыңалып жатат деген макала доклады Кызыл Кыргызстанга жарыяланса, 20 апрелде Ыбрай Тойчуновдун Өсүү баскычтары аталыштагы курч макаласы Советская Киргизияга жарык көрөт. Бул гезиттин кийинки санына 21 апрелдеги чыгарылышына Сыдык Карачев мойнуна курун салып, көкүрөгүнө колун алып, тизе бүгүп чөгүлүп интервью берип жатпайбы? Тозоктун оту, өмүрдүн кордугу ошол болуп жатпайбы? Тойчунов Касым менен Сыдыкка салган сыйыртмагынын бир учуна Көкөнов, Баялинов, Жамгырчиев, Кенесариевтерди байлап, буларды Байманап адабиятын баканооз калымгерлеринин калдыктары катары айыптап жатпайбы? Касымга берген кагаздар анын эсине ушуларды салды. Эшиктен күтүүсүз кирген адамдан улам ал тергөөчү берген барактардан башын көтөрдү да артына жалт бурулду. НКВДнын адамдарынан экен. Ал түз эле тергөөчү Ивановго барып, анын кулагына бир нерселерди шыбырады. Анысы кагаздарын аңтарып жаткан калыбында акырын гана баш ийкеди да «Кайда?» деди. «Тигил бөлмөдө». «Өзү элеби?» «Өзү жалгыз». «Ушундай иштеш керек. А силер болсо үй бүлөсү менен бир айылды бир чакырып келесиңер». Тигиниси унчуккан жок. «Болуптур, азыр барамын. Инструкция берип койгула», деди да Касымга термие тиктеди. «Кандай экен?» «Жакшы». «Эмнеси жакшы экен?» Касым унчукпады. «Академия кечесин окугандай окудуң го?» «Мүмкүн». «Мен да оюңа тим койдум. Өткөн жолун эстесин, катасын өз көзү менен көрсүн дедим». Өткөн ишти эстеп, анын өйдө төмөнүн таразалап турган киши ката кетирбегенге аракет кылат. Күнөөсүн мезгил өткөн соң мойнуна алат. Анткени кылган ишине кийин акыл менен карап калат да. Бир азга карап турду да, «Үй бүлөң кайда? Бул жердеби?» деди. «Ушул жерде». «Жакшы экен. Окуп чыккандарыңды, эске түшүргөндөрүңдү талда. Өзүң менен өзүң кеңеш, анан ишке киришебиз». «Макул, гражданин тергөөчү». «Эсиңде болсун, 248. Мен сага эркиндик берип жатамын. Каалаганыңдай шарт түзүп, оюңдагыдай болуп жатамын. Эсиңе ал. Мындай суракты Маркатаев тыныстан да жүргүзбөйт. Ойлонгун». «Болуптур. Эс алганда ишке кирише бер. Мен өзүм чакыртамын. Ойлонуп кел». Касым буга таң калды. Сурагы мындай болчу эмес эле, кандай иш башталганы жатат. Бул жолку сурак ошону менен бүттү. Тергөөчү Иванов берген кагаздарда жанагы кайра баштан эстеп чыккан иштер бар экен. Ошонун баарын кайрадан кандай болду эле деп көз алдынан өткөрдү. Буга да Кудайга шүгүр. Өткөндө эстеген да жакшы эмеспи? Ойдон кутулуп, санаадан арылып аласың. Оор жүгүн таштап, бирок чаалыгуунун эпкини менен өзүн өзү эркин кармай албаган адамдай болуп теңселип кетип баратты Касым. Сыртта сурак жүрүп жатты. Камерадагылар аны сезген да, туйган да жок. НКВДнын ички түрмөсүнүн турмушу ушундай. Кошуна камерада же сыртта эмне болуп жатканы менен эч кимдин иши жок. Чык десе чыгасың, бас десе басасың, а кайра кандай келесиң, мүмкүн келбей каласыңбы, аны менен эч кимдин иши жок. Аман келсең эле болду. Камерадагылар элеңдешип акыбалыңды сурашат. Сурак кандай жүргөнүн, теңириң тааныбаган тиги тергөөчүнүн эмне дегенин айтсаң, жаш баладай жалдырап, мусапырдай муңайып угушат. Кайрылып келген Касымды да ушинтип тосуп алышты. Тагдырлаштары аны таң кала угушту. Анан тынчып калышты. Чынында сурак бүткөн эмес, улантылып жаткан.
Сырттагы булар сезбеген сурак Касым жөнүндө эле. Аны өзгөчө иштер боюнча тергөөчү Михаил Иванович Иванов адаттагысындай алып карагуч сүр менен улантып жаткан. Анын алдында Касым эмес, анын өмүрлүк жубайы, 30дарга чыга электей көрүнгөн Турдубүбү отурган. Аны бул жерге таалайына таш түшүргөн тагдыр 3-чү ирет алып келди. Жай сурактан соң ал: «Тыныстановдун кылмыш иши боюнча бизге эмнелерди айта аласың?» деди. Турдубүбүнүн жыйырылып турган дене бою ого бетер тырыша түштү. Тырышканда да денесине жылан уялап, жөргөмүшүбү же музоо башыбы, айтор бир нерсеси чуркап өткөндөй болду. Анан нес боло калган денесине жан кирип, ар намысына келе калды да: «Тыныстанов Касымдын кылмыш иши жок, андай эмес», деп ачуулана үн чыгарды. «Ал эл душманы да». «Эл душманы деп ким айтса, ошонун өзү эл душманы, жалган жала менен караланып жатат». Жалган дечи. Жалган. Сен экөөбүз анткен менен гезиттер, өкмөт, партия эл душманы деп камап жатпайбы? Ал туура эмес. Ал камалбайт. Чындыгына жеткиле, анан душман дегиле. Чындыгына жеткен документтер бар. Окуйсуңбу? Окубаймын. Алар жалган. Анда эмне үчүн камакта отурат? Жакында өкүмү болот. Турдубүбү чок баскандай селт этти. Күйөөңдүн күнөөсү бар. Каталарынын баардыгын айтып бер. Анын жакын адамы катары билгендериң болсо айтышың керек. Касымга жеңилдик болот. Сот жообуна тартылаарда өз күнөөсү мойнуна алса, иши бир топ кыскарат. Сени ошон үчүн чакыртканбыз. Тыныстановго күйө турган адам да жардам береби деп. Ал өзү айтып сенден сурагыла. Менин каталыгымды далилдеп берет деген. Анын кылмышы жок. Ал антип айтпайт. Өзүң бил. Касым ак жеринен караланып кайгы тартып отурат. Бирөөлөр уюштурган. Эмгеги эске алынбай жатат. Буулуккан Турдубүбүнүн үнү ишенимдүү чыгып жатты. Жанагыдан кайрат байлап, өзүнө өзү ээ болуп алганын, көздөгөнүнөн кайтпай көшөрүп алганын тергөөчү Иванов туюп турду. Мындан кесип алсаң да кан чыкпасын, алдаса да бир сөз айтпасын сезди. Касым менен жолугушасыңбы? Жолугушам. Сырттан эки жигитти НКВДнын кызматкерин ээрчитип кирди да: «Бул келинге Касым Тыныстановду көргөзүп койгулачы. Аялы болот. Күйөөсүн сагынып келген тура. Көргөзүп койгула. Тааныр бекен, тааныбас бекен, сулуу жигити менен болсун. Анын кебете кешпирин көрсүн», деди. Турдубүбү эч нерсени түшүнбөй ден дароо болуп ордунан туруп жөнөгөндө, артынан тигил тергөөчү Ивановдун айбаттуу үнү кулду: «Камап таштагыла. Тойго келген бекен деп суракка келиптирби? Түшүнсүн». Турдубүбү артына бурула калып, бир нерсе дейин деди эле, беркилер ага мүмкүнчүлүк беришкен жок. Камерага киргенде гана ачуусунан бошонуп, түрмөнүн түбүндө өскөн жалгыз түп гүлдөй том соруп, темир каалганын карч-курч этип жабылганын, шалдыр-шулдур этип кулпуланып жатканын сезип турду. Түшүндүрүлүп айтылбас, түшкө кирип жорулбас бир дүлөй турмуш окуясы аны капаска салып кайгыртып, зынданга салып сыздатып жатты. Үйдө калган теңдиги, эркини жана бирасы менен Турдубүбү жалгыз башка караан кылып алып жүргөн агасы Момунахын издей берип, тааныш-тууныштарыныкынан сурай берип суйжы кылышты. Түрмөгө келишсе түртүп жолго чыгарып коюшту. Түнкү саат 10дордон кийин түрмөдөн чыкты. Эч ким эч нерсе деп сураган да жок. Өзү да үн чыгарбады. Камераны ачкан адам: «Үйгө бара бериңиз», деди эле, ага да кубанган жок. Ызаланып ыйлабады. Таш болуп кирип, таш болуп сыртка чыкты да, камерада 12 сааттай отурган Турдубүбү: «Түн, Кудайым, барсыңбы?» деп ыргалган жанын ыргайдай сүйрөп, караңгылыктын кучагына кирип кетти. Бир аздан соң моон жүнү бошоп, сопсоо турган буттары шилтенбегенсип, шал баскандай селейип, жан соого сурап жалдырап калды. Арман муңдан таштай катып, болоттой уюп, муз болуп тоңгон денеси акырындан жибип, куюн болуп буулуккан көңүлү жылыган соң, бүткөн бою шалдырап, чаалыгуунун азабы ага эми гана сезилип жаткан эле. Ыза менен кордоонун колу бутту тушаган тунжураган күчүнөн аста секин билинбей бошоп бараткан болчу.
карааны жок кара түнгө коргошундай эриген карегин кадап, көк түтүнү аралаш күйгөн жалын болгон ички бугун чыгарып, өзүнөн өзү токтоно албай шолоктоп ыйлап, жанатан бери жанар тоо болуп жыйылган ызасын чыгарып алды. Гүлдүү кызыл жоолугунун ак регине түшүп турган учу менен жашын сүртүп, деми сууп, денеси бир аз жеңилдегенин сезди. Аны өкүнүч менен ызалык, өзүнө келген кайрат күч кадимкидей ыйлатып, акыл сезими менен жан дилин тазартып жаткан эле. Камерадагы Касым мунун бирин да билген жок. Кайдан билмек? Түрмө жайы өзүнчө да. Ой көлүнө чөмүлүп, анда сана бүгүнкү суракты эстеп, кайра өткөн турмушка барып отурган. Ошол кечте ал Сыдыкты кайра эстеди. Эстебей турган Сыдыкпы? Энелешиндей эзилишип сырдашкан, аталашындай ардакташып муңдашкан ынак дос эле. Жанагыдай турмуштан улам ал да өзүн жоготуп койду. Көкүрөгүндө көктөгөн канча бир асыл максат тилегине жетпей калды. Болбосо Сыдык аталып, жоро жолдошторунун канча бирине кадыры өткөн, эмгегин эли баалап, тааныштары талантына тамшанып, жоругун жомок кеп кылган жигит болчу. Түптеги бугу элинен, бугу болгондун мең муратынан. Жетилээлик кезимде жетимдиктин каарын тартып, жаманчылык мезгилде эл менен кошо Кытайга качып, кыйноонун кыйынына кабылгам дечү. Таштай катуу тагдырына үн дебей, жеринен азган азаптуунун бири болуп агайын тууган көргөн күндү көтөрдү. Баса, ал эл козголгонго дейер эле жылуу булак айылынан анча-мынча сабатын ачып, айылдык молдонун таалиминен өткөн экен. Жетим калып, кайсы бир тууганынын жардамы менен караколго келет. Кандай болуп Кудайга күн кармата койгонун Касым жакшы биле албайт. Айтып эле атчу эле, көңүлдөн учуп кетиптир. Айтор Сыдыктын аңгемелерине караганда, ал ошол караколдогу Абзий деген татар мугалимдин колунда калат. Кашайгырдыкы десе, эстен тарс чыккан экен да. Жанагы мындайраак агасы буга тапшырганбы, окутуп бер деп өтүнгөнбү, же үй жумушуңду аткарат, анча-мынча жардам берип окутуп бергин дегенби, Айтор мугалимге берет. Айтымына караганда, Абзий дегендин эркек баласы жок экен. Анын бойго жетип калган Зарипа деген, андан башка да 2 кызы үйдө жүрүшчү эле дечү. Үй чарбасын тейлей турсун, баш терисин байкайлы деген татарга ал аябай жагат. Жерге жээгине чейин тили алчаактыгы, илгертпей түшүнгөндүгү менен оозуга алынган Сыдык кара курсагынын кайгысынан Кудай берип кутула баштайт. Абзий молдонун бүт жумушун билип алгандан кийин өзү эле шыпылдата жасай берет. Анан бат эле ал жердегилердин купулуна толуп, кожоюнунун тааныш-тууныштарынын арасында Абзийдин өз баласы деп атыгып кетет. Зарипа менен бир туугандарча мамиле түзөт. Ал эскиче окуп, Куран түшүргөнгө жетишкен кыз экен. Ошонун аркасы менен Сыдык китеп окуп, кагазга тамга жазганга бат эле жарап калат. Жылуу булактан алган мурдагы көрөңгөсү жардам берет. Кыраакы Абзий мунун зээн салганын жактырат да, баланын көзүн ачып, сөзүн оңдоп койбосом болбойт. Сообу мага тиер деп ойлоп, адегенде үй мектебинен окутуп, кийин Сыдыкты татар мектебине берген тура. Кыязы тигил кожоюну да ошол жерде молдокечилик кылса керек. Кыскасы, ал китеп окуганды оюндан кызык көрчү экен. Көчөгө чыгып басмай жок, балдар менен ойномой ойго кирбейт. Китеп, анан короо жайдын жумушу менен гана алек болот. Абзийдин 2 курчун толо китебинин көбүн алы жеткенинин баарын окуп салат. Аптиек, Кысасул Анбия, Ыйман Шарып, Ибадат Исламия өңдүү диний китептерди, Тоту Наама аталган адам баласын туруктуулукка, ак сүйүүгө чакырган жомокту, Муңдук, Зарлык, Боз жигит, Кыз Дарыйка, 40 Вазир деген чыгармаларды кайра-кайра ышкысын салып окуй берет. Татарчасын татарча, казакчасын казакча жаттап алып, иш жасаганда жаагын жана бермей адат табат. Кыргыз малайы шайыр чыкты дешчү экен аны билген татарлар. Ушундай деп айтчу эле. Анан ошентип жүрүп, татар мектебинен да, орус мектебинен да билим алып, сүйлөшкөн чөйрөсү да ошол тилдерде болуп, аз-аз жерден кыргызчаны унутуп кое жаздайт. Окуганымда, сүйлөгөнүмдө көбүнчө татар тилинде эле. Ошондон уламбы, Айтор бир нерсе сураган кыргыздарга татарча сүйлөп жиберчүмүн. Анымды өзүм да байкабай калчумун. Кээде мен татар сөздөрүн кыргыздардын китепке жазылган сөздөрү тура деп ойлочумун.
Анан кайсынысы кыргызча, кайсынысы татарча экенин ажырата албай эсимоочу. Абзий атамдын аялы эмнегедир кыргызчага жакшы түшүнчү эмес. Эки сөз кошсоң эле оозун ачып отуруп калчу. Ошондон улам мен таптаза татарча сүйлөөгө аракет кылчумун деп айтканы бар. Кытайдан келген соң ал тууган туушкандарынын арасында болбой калат. Карышкырдай ач турмуш аны кайрадан караколго айдап барат. Адегенде ал байкуш татар, анан уйгур соодагерлеринин аттарын багат. 1917 жылдын кышында аскер адамдарынын аттарын баккандарга кошулат. Андан соң кызыл аскерлерге кызмат кылып, ал жерден тилмечиликти өздөштүрөт. Кичинекей тилмеч деген атка конот. Михаил Васильевич Фрунзенин командалыгы менен Жети суу аймагына бет алган армиянын курамына кошулуп, Капал, Лепси, Аксы өңдүү жерлердеги согушка катышат. Саякбай Каралаев, Адамкалы Байбатыров менен бирге жүргөн. Бухар эмирлигин талкалоого катышып, Бухар Элдик Республикасынын бийлигин орнотууга салымын кошкон. Жергиликтүү улуттан аскер окуусуна алуу саясаты башталганда 1920 жылы ал Ташкенттеги командирлерди даярдоочу аскер окуу жайына кирген. 1923-24 жылдары Каракол өйүзүнүн кошчу союзунда жоопту кызматкер. Ошол эле учурда татар мектебинде бир аз мезгил мугалим болуп иштеген. Чыгармалары болсо 1918 жылдан бери казак, татар тилиндеги басма сөзгө жарыяланып келген. Казакчада, татарчада, орусчада сабаттуу жаза алган. Ошол тилдерде бир канча чыгармалар жазган жазуучу, акын жана котормочу катары кыргыз жазма маданиятынын эң алгачкы карылгачы ушул Сыдык Карачев эле. Ооба, Касым өзү катарында болгон Бөрүбай Кененсариев, Байсерке Калпаков, Касымалы Байалинов, Орузакун Лепесов, Зина Лепесова, Токчоро Жолдошев, Жумадыл Түлөгабылов, өңдүү калемгерлик жолго кадам таштагандардын чыгармалары басма сөзгө 1919 жылдан баштап жарыяланат. Булардын тобун Ахунбаев, Байчериков, Кудайбергенов, Мажинов, Максүтов жана башкалар толуктайт. Бирок алардын бири да кыргыздын Эркин тоого чейинки басма сөзүндө Сыдык Карачевче ар тамгага карик нурун коротуп, ар бир сөзүн алаканына салып алдейлеп иштеген эмес. Эркин тоодо иштегендер болгон. Ошонун бири Жумадыл Түлөгабылов эле. Жумакесин да ошол Сыдык ишке алган. Кыргыздын туңгуч журналисттеринин Үркөрдөй тобуна кошкон. Жөн эле тааныш билиштигинен улам жетилип алып келбеген. Жумадыл Түлөгабылов деген убагында 1919-1920 жылдары Алматыдагы мугалимдерди даярдоо курсунан билим алган, эскиче да жаңыча да кат таанып, бала окутуп калган сабаттуулардын бири болчу. Тилчи, көмөк гезиттерине ыр аңгеме жазып таанылган. Эл тарыхына, ооздеки адабиятка кызыгып, аларды чогултуу ишине катуу аралашкан. Өзү көлдүн кулуну, ошондон улам Талды суудан сатылган молдону, Жетөгүздөн Талип молдону, Ак булуңдан укумчул ажынын оозунан далай тарых, далай чыгарма жазып калган. Бирок анын өмүрү кыска болду. 1927 жылы дүйнөдөн кайтып кетти. Сыдык анын ушундай сапаттарына кызыгып, Эркин тоого алып келген. Эркин тоону эң биринчи чыгаргандардын башында гезит ишин билген журналист катары өзү турган. Ал окуя мындайча болгон. Аны Касым жакшы билет. Улуттук жазмадагы туңгуч гезитти чыгаруу маселеси чечилгенде, анын жоопкерчилиги Түркстан Республикасынын эл агартуу комиссариятынын мамлекеттик илимий советинин алдындагы Кара Кыргыз илимий комиссиясына жүктөлөт. Ошондо гезит чыгаруу ишин билген, басмаканалык жана редакциялык жумуштарын айкалыштыра алып кете алар адам издешкен. Ар кимдин аты аталып, алардын арасынан Сыдыктын кандидатурасына токтолушат. Токтоло турган жөнү бар эле. 1918 жылдан гезитке ыр жазган, ошол жылдын аягынанбы же 1919 жылдын башынанбы Айтор көмөктө иштеп, анын кыргызча материалдарына жооптуулук милдет аркалаган Сыдык редакция ишин да, басмакана жумушун да жакшы билчү. Ошондуктан жазганга караганда гезит чыгаруу ишин жөндөп кете алар, басмакананы билген, техникалык жумушту аткара алар адам керек эле. Караштырышса, Карачевден башка кыргыздын колунан келе турган эмес. Илим комиссиясындагылар да андан башка эки иштин көзүн билген даяр журналистти таба алышпайт.
Жападан жалгыз Сыдыкка токтолуп, анан аны атайын чакыруу жолу менен Ташкентке алып келишет. Бир курдай ошол илим комиссиясынын төрагасы Ишеналы Арабаев Сыдык менен ушул туурасында сүйлөшсө: «Ой, Ишеке, кыргыздын эмес, казак менен татардын гезитин деле чыгарып жүрбөдүкпү? Колдон келгенин аямак белек», дейт. Илим комиссиясындагылар Сыдыкты айтышканда Осмонкул Алиев: «Ишеке, андан өткөн кандидатура жок окшойт. Ошол Сыдыкты чакыртыңыз. Сыдык жарайт. Касымды өзүңүзгө алыңыз. Ишти силер аткаргыла. Эмне маселе болсо аны мага айткыла. Мени болсо комсомол иши тушап турат. Кыргыз комсомол уюмун негиздешти кыйын экен», дейт. Ошондой болгон. Атайын чакырык менен бараарын барып, анан Маяны алар бир кызматкери жок. Чыгышына коомдук башталышындагы гана жооптуу уюмга партиялык жактан Осмонкулдай күжүрмөн күчкө таянып ишке киришкен. Редактордун милдети Осмонкул Алиевке жүктөлгөн. Жооптуу секретарь өзү, Хусейин Карасаев, Мустапа Акматовдордун жардамы менен Салих Түлөбердиев өңдүүлөрдүн көмөк демилгелеринин аркасында эркин тоону чыгарган. Улуттук жазмадагы туңгуч гезиттин биринчи санына кандай материалдар керектигин алдын ала пландаштырып, ар бир макала кабарга акыл отун кошуп, ар бир сөзүн түбүнө түнөп, маанисин ачып, ар тамганын таманынан сүйүп, сөз үйүнө бала кылып түшүрүп жүрдү. Анан алардын баары бүткөн соң макалаларды тартип наркы менен жайгаштырып, эркин тоонун макетин маашырлана отуруп, черден чыга чебердигине салып өзү түздү. Илим комиссиясынын төрагасы Ишеналы ажы гезитти чыгаруучу топтун жетекчиси эле. Ага гезит жайын, максат милдетин түшүндүргөн макала жаздырды. Өзү болсо туңгуч басма сөздүн жаралышына арнап, эркин тоого аталган ырын жарыяламак. Бирок бир күнү андан баш тартты. Анысы ойдо жок жерден Сыдыктын өзүнөн чыкты. Баягы адатыда өңгөлөрдү өзүнүн өйдө санап, бирөөгө жардам берип, бирөөнү сүйүнтмөк болгон жайы бар эле го. Ошонусу кармады. Кармаганда да кашайта кармап, Карачевдин каражини кандай экенин элге таасын тааныта кармады. Гезит чыгарабыз дегендерди Ташкент басмаканасы анчалык деле жактырган жок. Дегенде бул иш ооз эки жүзүндө сөз болуп жаткан учурда кыргызча гезит сөзсүз керек. Казактарда канча гезит, биздечи санасаң чачтан көп болуп кетет. Силер болсо ушул маалга дейре бир гезит чыгарбайсыңар. Жогору жакка маселе коюш керек болчу деп жүрүшкөн. Анан эле кыргыздар өздөрүнчө бөлүнүп, Орусия курамындагы облус болгон маалда тигил жан тартып жүрүшкөндөр жактырбагандай мамиле жасай башташты. Кыргыздарга деп өзүнчө орун бөлүп беришмек болгон да жок. Анысы түгүл башкасы да жок калды. Кыргыздардын жогору жакта иштегендери да бүт Бишпекке баса беришкен. Чабармандык кылып, айдап кел менен байлап келге жарагандары гана биерде эле. Алар эмне? Аткар десең аткарат, бар деген жерге барышат, бирок үстөл койгулап маселе чече алышпайт. Гезит эмне? Чыгат да. Канчалаган басма сөз басылып жаткан жерден кыргыздын жалгыз гезити болгондо да туңгуч гезити жарык көрбөй калмак беле. Керек болсо эркин тоону чыгарышат, калгандарын токтото турушат дегендер да болду. Ал эми басмакана жетекчилери болсо тилемизип, пил мингизип коюп басып кетишет. Кайбири түз эле Пишпектен же Москвадан чыгаргыла дегенге чейин барышты. Ушундай убайым берген күндөрү Сыдыктын өтүгү жыртылды. Материалдын түнү бою ырастап, таң менен кошо басмакана ишине аралашып, аке жакка мамилеге түштү. Ишенген Ишеналы Арабаев ошого акыл салып, кирчүү жерлерине кээде ээрчитип талат. Арабаев болсо Сыдыктын өзүнө бел байлайт, ишти ушул жылдырат, Кудай колун кармаба деп тилейт. Ошентип жүрүп, ал бир күнү Ак Жол, Жаш Кайрат, Чолпон өңдүү гезит журнал редакцияларын кыдырып, кыргызча жазылган кабар, макала, ыр, аңгеме издеп чыкты. Ойдо жок жерден Ак Жолдон Аалы Токонбаевдин Октябрдын келген кези деген ырын таап алды. Майрамга аралаш жарыяламакчы болушканбы, Айтор дайын экен. Ошону алды. Жакшы жазылыптыр. Жанагы сары жигиттики тура деп алып кетти. Биринчи санды материалдарын талкуулап жатышканда Сыдыктын ыры жок болуп чыкты. Күтүүсүз жерден гезитибиз Улуу Октябрь майрамынын 7 жыл толушуна карата чыгып жатат. Ушуну эске алалы, деди Сыдык. Отургандар колдоп кетишти. Анан ал: "Мына, жаш акын, билим артынан жүргөн жаштарыбыздын бири экен. Октябрдын келген кези деген ыр жазыптыр. Менимче ыр жаман эмес. Анча-мынчасын жасап түзөп даярдап койдум. Гезиттин биринчи санында жаштардын үнү болсун", деп айтты. Оюң дурус, Сыдык.
Бирок эркин тоого арналган ыр да керек. Өзүңдүкүн бере бер, деди Ишеналы шашыла. Сыдык болбой койду. Гезиттин материалдары ар кыл болгону турус. Ыр кетип жатат. Кийинкиге берели дегенинен кайтпай койду. Ошентип октябрдын келген кези биринчи санга кетти. Материалдар толук даяр болгон кезде Осмонкул Алиев ишке аралашты. Эмне кемчил, кандай чечилбеген иштер калды? Дагы сүйлөшчү маселе барбы? Деп акылдашып отурушту. Болгон иштин бүт баарын карап, Сыдыкка да, Ишеналыга да, илим комиссиясынын мүчөлөрүнө акысыз эмгек кылышкан жаштарга ыраазылыгын билдирип, Кара Кыргыз автономиялуу облустун жетекчилеринин атынан алкоо сөзүн айтты. Осмонкул ошондой эле. Иштин майын чыгарчу. Ким иштесе ошону сыйлачу. Маданияттуу, сылык сыпаа жүргөн, жардам бергенди жанындай жактырган адам. Өзү да тыным албай иштечү. Казак-Кыргыз институтунда окуп жүргөндө эле Комсомолдун Ташкент шаардык комитетинин бөлүм башчысы, анан 1922 жылдан Комсомолдун Сырдарыя облустук жана Олуя Ата шаардык комитеттеринде уюштуруу бөлүмдөрүн жетектеген. 1924 жылы РКСМ Кыргыз обкомунун уюштуруу бюросунун секретари катары Кыргыз комсомол уюмун уюштургандардын иш башында турган. Анан анын биринчи секретари болгон. Ушул эле иши менен бирге ал эркин тоону уюштуруучулардын бири жана туңгуч гезиттин биринчи жооптуу редактору катары кызмат аткарган. Комсомолдук иштерде жүрүп такшалган Осмонкул Кыргыз облусунун комсомол уюмун уюштурууга партиялык милдет алып, ага катуу киришип калган эле. Ошондой күндөрдүн биринде ал Сыдык менен Ишеналыга ачык сырын айтты. Акыбал оор. Комсомол уюмун уюштуруу дегендин өзү жаштар мамлекетин түзүү же мамлекеттин жаштар саясатын негиздеп чыгуу менен барабар жумуш. Чолоо жок, колум бошосо эле силерди эстейм. Кантип жатышат болду экен, эмнеси жетишпей кай тарабынан кысталыш калышты деген оюм оңго, санам санга бөлүнүп турат. Бу иш башын көрүп көөнүм бир аз тынчыды. Сыдыкени бизге Кудай айткан экен, болбосо шорубуз шорподой кайнап, өзбек туугандарга шылдың болмокпузбу деп калдым. Мага карабагыла. Комсомол ишин билгендер аз. Жерлерге жетпей жатабыз. Гезит менен басмакананы билген Сыдыкем турган соң менин бир жерге керегим деле жок. Андан көрө тиякта болоюн. Келгенде келем, кеткенде кетем. Сизде Ишеке, татар, казак элинде да агартуучулук кылып, гезитке макала жазып, балдарга китеп чыгарып берип дегендей тажрыйба бар. Сыдык сизге кеңешсин. Сиз Сыдыкка акыл салыңыз. Мына бул шакирттериңиз менен даярдай бергиле. Мен даяр болгондо сөзсүз келем. Кокус иш жылбай калса, ошол маалда мен чабагандап жок болсом, Кыргыз өкмөтүнүн атынан бирдеги биздин адамга, башкаларга кайрылгыла. Тартынбай маселе чече бергиле. Кыйчалыш кырды алып бут тоссо, токтоосуз мени чакырткыла. Гезит чыгат, деди. Ал жакшы. Басмаканага өкмөттүн кагазын жеткирели. Бүт баары даяр болсун. Аны аткарам, Сыдык. Цехтен өзүнчө жер беришмек. Ага моюн толгоп жатышат. Чогуу баралы. Гезитибиздин биринчи санын 7 ноябрга чыгарабыз. 6 ноябрда таптаяр болушу керек. Эгер орун же басуу ишинде кыйчалыштык болсо, анда биз 5 ноябрга даярдаганга деле макулбуз. Материалдарыбыз кандай? Даяр, ал жагынан кам жебе. Өзүнчө орун алабыз. Ошондо Осмонкул көрдү. Сыдык татар, өзбек, орус улутундагы жумушчуларды колго алып койгон экен. Жетекчилерин Осмонкул жарга такап да, жарма дос катары да сүйлөштү. Хуп болот дегенден башканы айтышпайт. Бирок Осмонкул бир курдай барып, гезиттин макетин, жарык көрчү материалдарды бир сыйра карап чыгып, Сыдыке, кандай гезит болот деп калды. Правда Востокадан ашса ашат, а бирок кем калбайт, деди анысы. Чоңдорго ошентип айтайынбы? Айтпай эле ушундай деп далилде. Алар билип коюптурбу? Сен кандай айтсаң, алар ушундай кабыл алышат да. Туура айтасың бучугум. Сен тарыхта калдың. Кыргыздын биринчи жазмасын кагазга бастың. Кыргыздын биринчи гезитин минтип чыгарып жатасың. Тарыхта калдың. Сен дагы тарыхта каласың. Баарыбыз тарыхта калабыз. Экөө кубангандан кучакташа кетишти. Кучакташып кубана турган иш эле. Ошондон кийин ноябрдын 6-сы күнү болжол менен кечки саат 10дордо биринчи гезиттин биринчи саны басылып даяр болду.
ага редактордун ордуна Түркістан Республикасынын Эл агартуу комиссариатынын мамлекеттик илимий советинин алдындагы Кыргыз облусунун илимий комиссиясы кол койду. Бул сыдык бучук болбосо кыргыздар гезит чыгара алмак эмес, деп калчу Осмонкул. Муну бизге гезит чыгартып алгыла деп Кудайым берген экен. Сени редактор кылып жиберген экен, дейчү анда Сыдык Карачев тамашага тамаша менен жооп берип. Мен кайдан, өкмөт кишисимин да, гезит сеники. Ошентсең, кээде Эркин тоонун жоопту редакторумун деп мактанып коет экенсиң. Кагаздагысы сен, иштегиси мен. Ха-ха-ха, дал өзүн айтасың да. Анан кандай? Жоопту редактор тургай гезиттин кызматкери да эмессиң. Отурган ордуң берде жок, меники бар. Сеники болсо комсомолдун кыргыз обкомунда. Аны биринчи секретарь катары биринчи секретардын кабинетинде. Бирде менден өткөн чоң жок. Кааласам Осмонкул Алиев дегенден комсомол уюмун гезитке сындап чыгарам. Гезит партиянын органы. Аның туура, дечү Осмонкул. Сынды чыгарбай тура тур. Ушу сен партияга өтсөң болот эле. Эркин тоону өзүңө берет элек, дечү. Чынында ошондой болгон. Осмонкул Алиевден кийин Касым редактор болду. Аны менен иштешти. Анан кайра Осмонкул келди. Ал кеткен соң Кайбылда келди. Кайбылда Ибрагимовду да өзү айткандай редакторлукка үйрөтүп жатканда анысы кетип, Баялы Исакеев келди. Ал келери менен Сыдык, сен түшпөс хан болдуң. Эми мени редакторлукка үйрөт, деп тамашалаганда, баягыда Кызыл Учкун кружогунда жүргөндө эле айткам. Дагы бир жолу колго түшөсүң. Анда кеч болуп калат. Үйрөнсөң азыр үйрөн деп далай айтпадым беле. Эми кеч, үйрөнсөң өзүң үйрөн. Мени үйрөтсөм эле мурдагыларга окшоп качып кетесиң. Эсиң болсо чоңдорго үйрөнүп бүтө элекмин дей бир. Мындан эч нерсе чыкпайт экен деп биротоло мага таштап коюшат, деп күлдүргөн. Андан кийин канчасы менен иштеди. Тааныштарына, жоопту редакторго караганда жоопту секретардын бийлиги күчтүү. Алар эмне, келет, кетет. А мени эч ким алмаштыра албайт. Мына Мукайды да, Саткынды да агартуу эл комиссариатына айтып туруп эле окуусун бүтөөр замат кызматка алып койдум. Жоопту редактор кайдан эле анте алсын, деп калчу. Чыны ошондой болгон. Кызыл Учкундун далай балдарын гезит ишине тартып, 1928-жылыго Эркин тоого биринчи жолу адабият бетин уюштуруп, мыкты кабарчылардын кадырын көтөрүп турганда ушул Сыдык эле. Айтор гезитте кабарчы же башка болуп иштеген жок. Жоопту секретарь гана болду. Ошто да ошол кызматын аткарды. Осмонкул аны сыйлачу. Айтканын эки кулчу эмес. Ошондон улам ал экөөнүн тамашасы да таза эле. Бир иш менен Сыдыгы да салам айттырса, бучук мурундун айтканын аткарбасак болбойт. Редакцияга кирбей калып шоргатып жүрбөсүн, деп калчу. Бири-бирине көздөй ишенген достор болчу. Тагдыр деген ушул экен. Ал экөөнүн тамашасы да, бирин-бири урматтап турган кадыры да жок калды. Ар кимиси өз тагдырын талашып, мага окшоп жаза сурак жазмышы менен кармашып отурушат, деди Касым өзүнчө. Болбосо эмне? Заман тынч болгондо ал экөө далай жерге бармак. Кыргыздын туңгуч калемгери, алгачкы журналисти катары Сыдык кадырланса, Осмонкул Кыргызстан комсомолун уюштурган саясий ишмер, алгачкы редактор аталып ардакталмак. Анын бири жок калабы. Осмонкулдун аялы Мискина да түшүнүктүү. Кыргыз педтехникумун 30-жылы бүтүргөн, кыргыз адабияты менен маданиятына кызыккандардын бири. Атасы Таана кыргыз, энеси татар кызы боло турган. Кызыл Учкун адабий ийримине катышкан 3-4 кыздын бири ушул Мискина эле. Бак айтып насип буйруган экен, Осмонкул экөө баш кошту. Баса, Кызыл Учкун Кыргызстандын акын жазуучу, адабиятчыларынын адабий уюму болуп турганда 1928-жылдын 26-мартындагы санына Кызыл Кыргызстан гезити кулактандыруу баскан. Анда 29-мартта бейшемби күнү саат 5-те Кызыл Кыргызстан гезитинин башкармасында кыргыз акын жазуучуларынын адабий ийримине уюмдаштыруу жыйналышы болоору айтылып, ага бир топ адамдардын сөзсүз катышуусу зарыл экендиги эскертилген эле. Алар булар болчу. Биринчи Касым Тынстан уулу, экинчи Баялы Исаке уулу, үчүнчү Калим Рахматуллин уулу, төртүнчү Токчоро Жолдош уулу, бешинчи Ырыскол Бостег уулу, алтынчы Урманбет Убутай уулу, жетинчи Ажыйман Шабдан уулу,
8 Базаркул Данияр уулу, 9 Мураталы уулу, 10 Жамгырчы уулу, 11 Абдыкерим уулу, 12 Малик уулу, 13 Байсал уулу, 14 Сасыкбай уулу, 15 Байымбек уулу, 16 Таана кызы Мискина, 17 Түмөнбай кызы Айша, 18 Боталы Тыныстан уулу, 19 Ташым Байжы уулу, 20 Танин Ахат, 21 Курман кызы, 22 Мурат уулу, 23 Аалы уулу, 24 Бейше уулу, 25 Жакиш уулу, 26 Жапар Жусуп уулу, 27 Абайылда уулу, 28 Зияш Бектен уулу, 29 Медер уулу, 30 Мураталы уулу, 31 Генесары уулу, 32 Кекен уулу, 33 Ногойбай уулу, 34 Бектурсун уулу. Булар атайын уюштуруу комиссиясынын атынан чакырылган. Мискина анда кыздардын өңдүү түстүүсү эле. Коомдук ишке берилген, адабиятка кызыккан жаштардан болчу. Сыдык экөө кийин жакын, сырдаш, аяш болушту. Татар ырларын айтып, татар элинин күйдүм чогун үйрөтүп да жүрдү. Ошондон улам Мискина аны «Сен кыргыз болуп кеткен татар окшойсуң» деп тамаша айтса, анысы «Болсо болгондур. Айтор мен Осмонкул экөөңө таеке болсом болду. Таекенин жолу улук» деп сөз жетирчү эмес. Кийин анысын чын эле далилдеди. Мискинанын айдай сулуу сиңдиси Касиет Зыфар Эгембердиевке ашык болуп, ортого Узакбай менен Зияш Бектеновду салып кат жазып жүрүп, жаштык ишин бекемдешишкенде Сыдык Осмонкулга «Эми ооругандан коркпой калдым. Жээн күйөө балам доктурлуктун чоң окуусун бүтөт» деп жүрдү. Чын эле ошондой болду. Кат аркылуу таанышып, сүрөт менен бири-бирин сүйүшкөн 2 жаш баш кошту. Зыфары да Москвада жүрүп, олжобай болуп бүткөн экен. Түз эле Осмонкулдун үйүнө келип, Касиет менен чогуу жүрүп, канча мезгил көрүшпөй калып, анан ошондон улам сагынычка байланып, куса ооруга чалдыгып бүткөн Мурза уулдун өзү сымал Нурпери сулуунун колун кармаган. Тоюна келген Сыдык татар элинин кайсы бир ырын, болжолу элдик легендага айланган бир сулуу жөнүндөгү ырды Касиет деп ырдаган. Анын бир сабагын кыргызча айткан эле. Күн тийбес тоонун аскасы, күн тийсе неге карарат, Касиет сени ойлосом каректен кара муң агат деп. Бул татар кыргыз жаштарынын ыры болуп калды. Анткени менин жээним Касиет канча бир жигиттерди чуркатып, арманын айга жеткирип Зыфар дегенге баш кошту. Ыр арнагандар ашыктыктын күчүнө чыдай албай акын болушсун деген. Бул качанкы окуя? Болжолу 1932 жылдардагы иш болсо керек эле. Ооба, ошондой болчу. А кезде Сыдык жаңыдан ыдык көрүп, жаны ачып жүргөн. Анан Касым андан аркысын эмнегедир эстегиси келбеди. Анын эмнесин эстейт эле? Же эстегидей турмуш болсочу? Жаман нерсени көңүлгө кайра салганда андан адам не оопа тапмак? Баягы турмушта. Ошону айтсаң, эстегенде эмне? Өз башында, өз тагдырында турат го. Эстегиси келеби? Мына өзүнүкүн эстесин. Өзүнүн өткөн турмушуна өзү сот болсун. Өзүнө өзү өкүм чыгарсын. Бирөөнү эмне кылат? Ар кимдин маңдайына жазганы бар. Каалайбы, каалабайбы, адам деген ошону көрөт. Бул жазмыш, жазмыштын жазганы, Сыдыктын өз тагдыры, өз турмушу бар. Ал ошону көрүп жатат. Ал эмне азыр жыргап жатат дейсиңби? Жыргамак кайдан? Сыдык да сыз жерде сыздап, караңгы жерде каңырыгы түтөп, кара жанынын аман калышынын амалын ойлоп, теңиринен телмире ушуну тилеп отургандыр да. Өзү эмне? Андан жыргап, андан куунап кетиптирби? Отурат го, эски ороктун мизиндей болуп жалдырап. Ушул жетишпей жатабы ага? Ушул аздык кылып жатабы ага? Бирөөнү эмне кылат? Өз тагдырын эстесин, өз турмушун ойлосун. Тагдырдын ташы таалайына кадалып, жазмыштын жиби моюнуна байланып турган соң ошону эстесин. Ооба, ошону эстесин. Өлө албай жатып өлөң айтат болбосун. Өзүнүн өткөнү бар, ошону эстесин. Ал өзүн өзү ушинтип жемелеп алды. Анткенинин да жөнү бар эле. Бирөөнүн андай мындайын эстегенде эмнегедир ошол эстеген адамын аяй берчү.
Эмне үчүн деп кыжаалат болуп, анысын кыл көпүрөнүн үстүнөн көтөрүп өтө албай кыйналчу. Азыр ошентти. Анан ачуусу келгендиктенби, же көңүлдүн башка бир буйругуна аргасыз макул болгондуктанбы, айтор ал өзүнүн бир учурун баягыда тергөөчүнүн алдында отуруп, көңүлүндө калган өткөн өмүрүнүн уландысын эстеп, анан эмне болду эле деп өзүнө өзү акыл берип отурду. Кандай болду эле? Сыдыкка ошондой турмушка туш келген. А мен анда кандай күндүн кайсы күүсүн черттим эле? Токонбаев менен Исакеевдин сүйлөшүүсү аягына чыкпай койгон. Акылдын чабышы, билимдин кагышы ошентип отуруп, ак жибекти эштирип аркан кылган бир учурдун урмат сыйын качырды да койду.